Dünya жүзү боюнча ошол коомчулук кол сунуп жардам берип атканда биздин парламент карап отурсак туура эмес болот эле. Ошондуктан мен дагы демилге көтөрүлүп 2 күндүк айлык маянабызды которуп беребиз деп ошол депутаттар да колдоп берди. 2 күндүк маянаңыздар канча сомдон болот? Азыр балдар эсептеп атат, где-то миллиондон ашык сом болот да. Мурун Союз убагында жакшы арматураларды коюп, ошол 9-10 балга чейинки туруштук берген үйлөрдү курчу эле да. Азыр кийинки күнү андай контроль чынын айталы бардыгыбыз билебиз, контроль андай көп жок болуп атат. Демилге көтөрүлүп чыкты эле, ошол боз үй, палатка деп ошолорду дагы жардам берсекпи деп ошол депутаттар менен сүйлөшүп атабыз. Кудай буйрса. Сейсмикалык жагы бизге окшошуп кетет. Эми бул табигый Түркиядан үйрөнүп, мына каркасный үйлөрдү салдык. Биздин архитектуралык, конструкциялык эмелердин бардыгын Япониядагыдай же болбосо мындай силкинүүгө туруштук бере ала турган термелүүчү нормаларды киргизсекпи? Эң негизгиси биздин өзүбүздүн архитектуралык кадрларыбыздын өтө чабалдыгы. Эл өкүлдөрү буга кандай бир таасир эте алат? Биз акыркы мезгилдерде көп деле ушундай таасир эте тургандыгыбызга ишенбей деле калдык да, чынын айтканда. Айтып эле атабыз, тиги Алмаз Акынжанович деп, ал тиги жазып эле атат, 1 жылдан бери. Анан жанагы эмеде Израилде бир эме бар экен, плач стена деген, жана ыйлап арман чыгарып, ошол жерде анан стена бар экен, армандарын айтып анан кете беришет экен жеңилдеп алып. Биздин жогорку кеңеште эле ошондой бир эмеге айланып калгандай болуп атат. Өзү айтып деле атабыз, биздин бул жерде айтып тургандарыбыздын 10% аткарылса сүйүнөбүз деп. Эми Түркия мамлекети өзү да бүгүнкү күндө экономикасы күчтүү мамлекеттердин бири. Biz ишенебиз, алардын экономика жактан ушул апа кырсыктан тез чыгып кеткенге алардын күчү жетет. Болгону ошол азыркы күндө моралдык жактан элине, бийлик башчыларына ушундай колдоо көрсөтүүбүз биз зарыл. Анткени Түркия мамлекети Кыргызстан мамлекетине эң чоң жардамдарды, материалдык жардамдарды, гуманитардык жардамдарды байма-бай берип келди. Мына военный жактан, техникалардан өтө чоң жардамдарды берип келди. Биз муну эч убакта унутпайбыз. Биздин жардамыбыз, биздин колдообуз Түрк элине өзгөчө моралдык чоң бир кубат болот, ушуну унутпайлы. Кудайым колдосун, аманчылык болсун. Бир тууган кыйынчылыкта билинет деп коет. Биз ушу Кыргыз эли, Кыргыз мамлекети, түрк бир туугандар менен айма биз биргебиз. Терең кайгыруу менен көңүл айтабыз.